Сиан шаарында өткөн Бурбур-Азия-Кытай саммитине Кыргызстан, Кытай, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын башчылары катышты. Анда өлкө башчы Садыр Жапаров сөз сүйлөп, кыргыз-тажик чегарасын тактоо маселесин көтөрдү. Мамлекет башчы өлкө эгемендүүлүккө ээ болгондон тарта тынчтыкты сүйүүчү саясатта карманып келгенин белгиледи. Биз Кытай жана Казакстан менен биргеликте мамлекеттик чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо иштерин ийгиликтүү аяктадык. Өзбекстан менен биргеликте кыргыз-өзбек чегарасын делимитациялоо маселеси ийгиликтүү жыйынтыкталды. Азыр өзбек кесиптештерибиз менен чегараны демаркациялоо иштерин бүтүрүү боюнча активдүү иш алып баруудабыз. Ушул эле багытта достук жана ынак коңшулук духунда Тажикстан менен кызматташууга дилгирбиз. Кыргызстан Кытай тараптын глобалдык коопсуздук боюнча демилгесин колдойт. Мындан тышкары өлкө башчы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбооруна токтолгон. Мамлекет башчы Бурбур-Азиянын экономикасын өстүрүүнүн драйвери болуп аймактык транзиттик, транспорттук жана логистикалык потенциалды өнүктүрүү саналарын белгилеген. Анын айтымында эң алгач дал ушул багытты жигердүү өнүктүрүү дүйнөлүк экономикага интеграциялашууну шарттап, аймак ичиндеги байланышты камсыз кылып берет. Совместная реализация одного. Бир алкак бир жолдун маанилүү звеносу болууга багытталган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу региондорду транспорттук туңгуюктан алып чыгып, 4 миллиардка жакын адамды бириктирип, Азиядан Түркия аркылуу Европага, жакынкы чыгышка, Иранга, Перс булуңундагы өлкөлөргө жана Түндүк Африкага жүк ташуу географиясын кеңейтет. Внутри нашего региона. Садыр Жапаров Бурбур-Азия чөлкөмүнүн дагы бир атаандаштык артыкчылыгы катары табигый чийки затты, эң алды менен минералдык жана энергетикалык ресурстарды атаган. Ал энергетика тармагындагы кызматташууларга да даяр экенин белгиледи. Говоря в целом о нашей... Биз азырынча энергетикалык дараметибиздин 13%га жакынын гана ишке киргиздик. Мындай маанилүү тармакты өнүктүрүү үчүн өлкөбүзгө чет өлкөлүк инвестициялар зарыл. Биз бул чөйрөдө тыгыз кызматташууга даярбыз. Андыктан Кыргызстандагы чакан жана орто кестерде энергиянын кайра жаралуучу булактарын курууга чакырабыз. Электроэнергиябызды калкынын саны 2 миллиардтан ашкан өлкөлөргө жеткире аларыбызды эске алсак, биз бүтүндөй регион үчүн материалдык гана эмес, экологиялык жактан да чоң дивидендтерди ала турганыбыз талашсыз. Для наших стран это может стать большим преимуществом. Бурбур-Азия-Кытай мамлекети башчыларынын саммитинин жыйынтыгында Сиан декларациясы кабыл алынды. Документке 6 өлкөнүн лидерлери кол койгон. Мындан тышкары төмөнкү документтерге кол коюлду. Бурбур-Азия-Кытай өнөр жай инвестициялык кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Бурбур-Азия-Кытай форматындагы соода экономикалык кызматташтыкты бекемдөө боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Бурбур-Азия мамлекеттери менен Кытайдын ортосундагы санариптик соода жаатында кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө. Бурбур-Азия-Кытай форматында инфраструктура жана инженердик курулуш тармагында кызматташууну өнүктүрүүнүн алдыга жылдыруу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө. Бурбур-Азия-Кытай айыл чарба министрлеринин жолугушуусунун механизмин түзүү боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө. Бурбур-Азия-Кытай форматында бажы кызматтарынын жетекчилеринин жолугушуусун өткөрүү механизминин иши жөнүндө жобо. Бурбур-Азия-Кытай форматындагы компетенттүү органдардын ортосунда жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн карантиндик алып кирүү жана алып чыгуу жаатындагы техникалык кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө. Бурбур-Азия-Кытай ишкер кеңешин түзүүдө кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бул мындай геосаясий маанидеги стратегиялык багыттагы чоң иш-чарада. Бул жерде соода саттыктагы, өз ара мамилелер дагы, анын ичинде экономикалык чоң мамилелер, бири-бирибизге тийгизген таасирибиз, айрыкча Кыргызстан үчүн бул транзиттик чоң маршрут, бул көп акча каражатты дегенди билдирет. Кыргызстандын геосаясий жайгашкан жери аябай мындай ыңгайлуу да. Президент мына ошол ыңгайлуулукту Кыргызстандын пайдасына, биздин артыкчылыгыбыз үчүн колдонууга аракет жасап атат. Ошондуктан биз баарыбыз бул саясатты, бул аракетти реалдуу түрдө колдоп беришибиз керек. Эске салсак, Пекиндин биринчи саммити былтыр виртуалдык форматта болуп, ага 5 мамлекеттин башчылары катышкан эле. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кечээ Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолуккан. Андан соң бир нече документке кол коюлган. Алмагүл Эрке, Байгызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.